Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Ассаламу алейкум, урматтуу Муз ТВ YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Кайрадан достор, биз Кара Суу районунун Сабай айылындабыз. Өзбекстан менен чектешкен жеринде турабыз тугандар. Бүгүнкү биздин чыгарылышта достор, ушул 5-5ке чабылып жүргөн той мааракелерде 5-5ке чабылган ушул атты тартып көрсөтүп бермекчибиз тугандар. Аттын ээси Руслан. Ушул аттын азыр толук мүнөздөмөсүн алып качан чабылган жана бул аттын негизи кандай ат, ошол боюнча толук маалыматты сиздерге берели. Кайман аты Бойка 2 деп коюшат экен бул атты. Анда баштайлы. Руслан, ассаламу алейкум. Кандай, жакшы? Жакшы. Ден соолуктар. Аттарды баап атасыңар? Бул атты сатып коюпсуңар да? Бул атты сатып койдум. Бул ат боюнча бир толук маалыматты берчи. Немеге дагы чабылган экен бул ат 5-5ке, Качан чабылган бул ат? 2019 Норузда. 2019 Норузда чабылган. Ошто чабылган. Видеолорун көрсө болот, Видеолору эгер YouTube'да болсо көрсө болот. Кара Суу деген командада чабылса. Кара Суу командасында. Бул аттын каймак аты Бойка 2. Бойка 2 деп үкам койгон экен бул атты. Ошо Бойка ошо туштаган жагыңа кой берсең кете берет. Улак ачканда аттын акыбалы кандай? Улак ачкандан кийин ат менен алек болуштун кереги жок. Алек болуштун кереги жок. Атты өзүнчө свободный кой берип койсоң, Жолун таап кете берет, өзү кете берет. Баягында жолду ылгачтын немеси жокпу? Өңгүлдө деле ылгабайт. Аңгар сүңгүлдөн деле өзү өтүп кете берет. Аңгарга түшүп калам, жыгылып калам деген ой. Жыгылып калам деген ойдо болбойсуң. Только улакты кармап эле кетиш керек. Улак менен болбосун. Бул аттын теги кара байырбы өзү? Өзүнүн кыргыздын кыргыздын жылкысы. Мына достор, жайдары кара байыр Бойка 2 деп коет экен. Ден соолугуна жооп. Ден соолугуна жооп, ден соолугу жакшы. Ден соолугу жакшы. Аттын жашы кандай? 4 асый. 4 асый ат. Мына достор, 4 асый. Үйүрү бар. Үйүргө коюлган. Үйүргө коюлган. Кулумду кандай неме кылат? Кулумдарды Тиштебейби? жок, кулум тиштебейт. Бейлери жакшы карайт. Бейлери жакшы карайт. Үйүрү жакшы мындайча айтканда. 20 бейде жүрөт жылда. 15-20. Быйыл үйүргө коюлдубу? Быйыл коюлду. Буну качантан бери багасыңар? Бойка 2. Менде бул 3-жыл. 3-жыл кетти ат. 2018 келген экен да? Жаш эле малында келген экен да. Азыр атты чабып алып чаппайбызбы? Азыр чапканга сал эртерээк. Эртерээк. Муну токтоп турган ат эле ордунда. Бирок мине да электим. Бүгүн минип чыктым. 3-4 күндөн бери алып чыгып асып атам, мине электим. Мине элексиңер, Азыр ичеттери баары неме болуп элек, чой элек. Ошондуктан мындай бастырып эле көрөт экенбиз да, Бастырып аттын толук мындай мүнөздөмөсүн айтып достор берели. Ат бою 1.60-тан аз-маз жогору болушу мүмкүн. 60 менен 65-тин ортосу тугандар. Эми аттын жылоолорун, буту колдорун баарын жанынан тартып көрсөтүп берейин. Кара байыр достор, кара байыр ат. Улакта бир күн чабып, эртеси дагы чаба атаган аттардын чыдамкай аттар деп койсок да болот. Ушул атты толук мүнөздөмөсүн алалы. Атты тугандар базардын баасында эле коет экен. Андыктан достор эми дагы сурап баштайлы. Ден соолугу жакшыбы? Ден соолугу жакшы. Жеп ичтерине? Жеп иштери жакшы. Канча жем бересиңер? Мен ошо 6 килограммга чейин жедирдим. 6 килограммга чейин. Жеши жакшы экен да, значит, Жакшы. Баягындай пейилдери жокпу? Жок. Жаман пейилдери. Жаман пейилдер жок. Минус жагы барбы жокпу? Минус жагы эми мындай жабылып атканда ойноп мынтип Эркелей берет, Эркелей берет. Мына тугандар 7 жаш экен. Такага туруштары жоош. Такага жоош. Мына достор, бир бастырып койчу. Арт жагынан дагы көрсөтөлү. Аттын чатка аяктары. Буну бастырып уже тарбиялап суутуп башташ керек экен тугандар. Эми баасын сурап коелу. Бойка 2-нын баасы канча болду экенин Русландын өзүнүн оозунан угалы. Баасын канча деп атасыңар, Руслан? Баасын 150 150 000 сом, сүйлөшпөбүз болду жагы. Дагы сүйлөшкөнгө жолдор бар. Жолдору бар. Мына айылдан сурагандар барбы атты? Айылдан Бишкектен ушу көкбөрүгө чабып жүргөн малдар сураштырып, азыр үйдөгүлөргө дейин чалып. Чалып атат, алып кетейин деп атышат экен. Бирок баасы келишпейт да? Баасы келишпегенин мен токтотуп койдум. Жакшы. Бул айылда мен мындай мыйман болгон үчүн бу жерде көп билбейт бул атты. Көбү билбейт, Эмнеде ат баккан ат мингендер көрө элек. Анда тугандар Бойка
дуба кандай ат экен комментарийдан берсера жазып калтырсаңыздар болот. Мен номерди экранга калтырып коем. 150 000 сомго айтылган баадан сөзсүз түрдө кеми болот тугандар. Андыктан чалып сүйлөшө берсеңиздер болот. 4 казыгы таза, Таза. 4 казыгы таза. Көкүрөктөрү. Достор, комментарий жазыңыздар. Атка берсера баа берип, сиздер жазган комментарий аябай маанилүү. Ошондуктан калыс пикир оюңуздарды жазып калтырсаңыздар болот. Биз дагы Русландын соодасын береке болушун каалайбыз тугандар. Көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.